Ар кайсыл ашканага баш багып, туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн дагы биз адаттагыдай жакшы бир айылдын үйүнө конокко келгенбиз. Анда мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Ош шаардык стоматологиялык поликлиникасынын дарыгер стоматологу Нургул Шеркулова. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Бүгүн мына чыгармачылык топ менен үйүңүзгө келип отурабыз. Ушул Нургул айымдын же болбосо дарыгер айымдын ашканада кандай экен, ашканада эмнелерди жасай билет деген максатта келип отурабыз да. Жалпы тиле көрүүчүлөргө, ашкана сүйүүчүлөрүнө кандай рецептиңизди сунуштайсыз? Азыр эми 5 бармак жасайбыз койдун этинен. Жаз келеткенге байланыштуу витаминдүү салат жасайбыз, помидор, көк чөптөрдөн. Жаз келгениге байланыштуу. Ооба. Жакшы. Демек, биз организмди витаминдер менен толуктайбыз. Ошол эле учурда анан улуттук тамак жейбиз. Улуттук тамак жегенибиз да жөн жерден эмес. Мына март айы өзгөчө майрамдарга бай дегендей, биздин Ноурус майрамынын арапасы дегендей. Жакшы, анда сиз менен биргеликте биринчи салаттан баштайбыз. Салаттан баштайбыз. Мен сизге анда советский теркада өткөрүп берсем, бул витамин салаты деп калдыңыз, Ооба. Витамин салаты аты айтып тургандай витаминдүү экен. Үйүңүздө эң көп жасалган салат го дейм. Үйдө ушул эле салат көбүрөөк жасалат эми. Огурцы кошуп коем кээде колхозныйга окшотуп. Капуста кошуп коемун. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда айтты, бул салат витаминдүү деп. Биринчи биз салаттан баштаганыбыздын себеби азыр 5 бармактын шорпосун даярдап алганбыз, Ооба. Азыр эми анын камырын жайып эле салып, бир аз кайнатсак ал бышат да. Анан тамак бышкандан кийин ысык жеш керек. Ошол себептен дагы салатты даярдап алабыз, Бул тескерисинче бир аз эс алыш керек, Ооба. Маринадталыш керек 10 мүнөт. Нургул айым баарыбызга эле маалым, жумушта иштеген айым көп убактысын ошол өзүнүн жумушунда өткөрөт да. Анан күндө үй-бүлөлүсүз дегендей ашканага кандай убакыт бөлөсүз деги? Тамактын бардык түрүн эле жасаймын. Көбүнчө суюк тамакты жакшы көрүшөт менин балдарым. Жетишем тамак жасаганга дейин иште дагы, үйдө дагы дегендей. Демек, эртең менен сөзсүз түрдө алар үчүн тамак даярдап бересиз, жеңил тамак. Эртең менен жеңил тамак, молочный жешет көбүнчө каша. Кээде тамак жебей деле шашылып калышат. Түштө баары мектепте болушат. Түштө баарыбыз жумушта болобуз, анан кеч баарыбыз жолугушабыз үйдө. Ошол. Жакшы. Демек, эртең менен кечинде сөзсүз түрдө ашканага келип турасыз, Сөзсүз түрдө. Андан сырткары дем алышта? Балдарым жакшы көргөн тамактарды жасап беремин. Алар манты жасаң дейт, оромо жасаңыз дейт. Дем алыш күндөрү ошондой тамактарды жасаймын. Ашканада жумуш кылган жагабы? Жагат. Жагат, Көбүн эсе суюк тамактар жасайм деп калдыңыздар, андан сырткары бүгүнкү күндө айымдардын арасында модага айланып баратат десем болот. Мисалы, интернеттен көрүп бирдемелерди жасайм. Ооба. Жасаймын мен. Интернеттен көрүп салат жасаймын, пиццанын түрүн жасаймын. Азыр эми бар жок эле полуготовый болуп магазиндерде сатылып калды. Самса жасап берем балдарыма көбүрөөк. Сарымсак кошобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул сарымсак аябай пайдалуу. Азыр дарыгер айым канчалык деңгээлде организмге пайдалуу экендигин өзү айтып берет, Ооба. Сарымсак өзү күндө ачкарын жегенге өтө пайдалуу. Бул ичтеги куртту, азыр жөтөл оорусу көп, ошолор өпкөнү тазалайт, аппетитти ачат. Мен өзү жылда 2 жолудан балдарыма кислочный масло деген сатылат аптекада. Ичиремин обязательно. Чтобы ичинде курт, азыр элдин баарында эле курт бар, курт болбош үчүн. Анан тамакка кошсо тамакка да неме берет? Даам берет. Ошондой. Жакшы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сарымсак дегенди унутпаңыз, урматтуу көрүүчүлөр. Дарыгер айым айтты, демек пайдалуу. Пайдалуу. Тамак даамдуу болуш үчүн
Кандай жасаш керек? Көңүл буруп жасаш керекпи же болбосо жакшы маанайда жасаш керекпи? Тамак даамдуу болуш үчүн жок. Маанайда жакшы болуш керек. Анан сүйүп жасашың керек тамактычы. Жакшы көрүп жасасаң даамдуу болот тамак. Сиз маанайды көтөрүш үчүн эмне кыласыз ошондо ашканага келгенде? Мен ашканага киргенде көбүнчө мен кичинекей балам менин жанымда болот постоянно. Соткадан же музыка угабыз, телевизор коебуз, жана музыка каналы бар да. Ырдайм кээде деп коеюн, балам менен кошулуп. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер наар көрсөтүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Биздин бүгүнкү каарманыбызды эсиңиздерге сала кетсем, Нургүл Шерикулова Ош шаарындагы номер 2 стоматологиялык поликлиниканын дарыгер айымы. Мына өзүңүздөр көргөндөй салат даярдап бүтүп калдык. Эми буга биз Соусун даярдайбыз азыр. соусун даярдап турбайбыз. Ага соусуга чоң кашыктан жарым сахар кошулат, кум шекер кошулат, туз кошулат, кара мурч кошулат, уксус кошобуз кичине. Анан бир 3 чоң кашык май кошобуз. Май өсүмдүк майы, семечка боло берет, оливковый масло да боло берет. Кукурузный масло деле боло берет. Табитке жараша. Мен азыр ошо өсүмдүк күн карама майынан кошомун. Бул салаттын даамын чыгарган нерсе дагы соусунда деп айтсак. Ооба. Туз, кара кум шекер кошулуп атат, демек маринадталган түрдөгү салат болот. Даамын бир аздан кийин көрөбүз го, Ооба. Кара мурчту ошончо көп кошобузбу? Ооба. Көбүрөөк кошот экенсиз кара мурчту. Бир чай кашык. Адамды табитиге жараша кошот. Мен өзү ачууну жакшы көргөнүмө көбүрөөк кошомун. Май азыраак болсо, майды үстүгө кошсо да боло берет. Эң негизгиси башка кошулмаларын коштук, э? Салатыбыз бүттү. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр болсо муну биз бир аз салдырып коебуз. Сөзсүз түрдө маринад кылыш керек. Уксус кошулду. Уксус кошулду, сөзсүз түрдө. Урматтуу көрүүчүлөр, салатты биз азыр бир четке жылдырып койдук. Маринадталып туруш керек. Ага чейин 5 бармакты жасайбыз. 5 бармактын камырын дагы Нургүл айым бизге элбичекти жасап койгон экен. Камырын кандай жасадыңыз? Эмне кошулмалар? Камырга жумуртка коштум, туздалган суу коштум, ун. Ошол жасалды. Жумшак эле болот. Жумшак эле болот, ооба. Жумшак эле болот экен. Анан бир азга салдырып койдуңуз, э? Бир азга тындырып койдум, ооба. Жакшы. Мен эмне кылып турсам? Эт тура турасың да? Эт турайм, э? Этти кандай тураш керек? Этти майдараак кылып тура бересиң. Сөөктөрүн ажыратып алып. Ооба, сөөктөрүн ажыратып алып. Шорпосун канча саат кайнатыш керек? Шорпосун 3 саат, 3,5 саат кайнады азыр. Анан эттин немесине карап кайнатып бересиң. Катуураак эт болсо көбүрөөк дегендей, жумшагыраак, жашыраак мал болсо эртерээк дегендей. Буга туз кошобуз, дагы эмне кошобуз? Туз кошом, бүтүн бир пияз салып коемун, бүтүн бир сабиз салып коем, бир данадан. Алар шорпонун түсүнү прозрачный кылып, мондай сары кылып неме кылганга. Мен өзү кара суунун кызымын. Бизде билесиңер, кара сууда биздин неме тамагыбыз аш. Анан турмушка аксыга көйгө чыкканмын. Ошол жакта сый тамак 5 бармак болот. Ошо турмушка чыкканда үйрөнгөм, кайненем үйрөткөн. Интернеттен карасаң түрү бар да азыр 5 бармактын, анан баарын жакшысын аламын. Азыр көрөсүңөр, кээде пиязды майга кууруп деле кошомун 5 бармакка. Ал да даамдуу болот. Кээде шорпосуга пиязды салып пышырамын. Даярдайм. Жумуртканы кошконун себеби дагы жанагы камыр эзилип кетпейт шорпо салганда. Бул тамак баспактан жасалат үйдө?
Жасалат, баттаня жасайбыз. Дарыгер катары сиз кандай сунушту айтып белеңиз башкаларга же? Эми бул өтө неме майлуу калориялуу тамак болгонго күндө жегенге болбойт. Бирок жумасына бир жолу жегенге болот. Камыр, калорийный тамак жегенден кийин, камыр тамак жегенден кийин ошого моундай салат жасадык помидордон. Ооба, көбүрөөк жидкость ичип, аркасынан салат жеп, фрукты жесе жакшы эле сиңет, анан аз-аздан, көптөн эмес. Бардык тамакты жесе боло өлчөмү менен. Нургүлжа, сиз стоматолог болуп иштеп келдиңиз. Ооба. Канча убакыт болду? Канча жылдан бери иштеп келесиз? Анан эмне үчүн бул кесипти тандадыңыз? 2008-жылдан бери иштейм. Кесиптин тандаган себеби мен өзү гинеколог болгум келчү. Окууга тапшырып атканда атам болбой эле стоматологияга тапшырткан. Мен бир жыл ата кайра личфак өтөйүн деп анан кайра стомфак жагып калып калдым. Өзүм кесибим жагат мага. Ооба. Демек сиздин жумушуңуздун жыйынтыгы дароо көрүнгөнү жагат экен да? Жагат. Анан бул кесиптин оорчулугу эмнеде? Оорчулук балдар менен иштегенде оор болот. Көбүнчө бизге жаш балдар көп келет. Мурда биз иштеген жер детский болгон үчүн элдин баары келет. Ачпайт оозуну, пломба коюп атканда оозун жаба алат дегендей ошол. Жакшы. Мен негизинен мына ошол денсаулык жаатында да программа алып барам да. Ооба. Анан ошол дарылоо жагын, профилактика жагын сүйлөшүп атканда, анан ошолорго берилип жаткан дары-дармектин канчалык деңгээлде организмге доо кетирет, канчалык деңгээлде зыяны тийип калышы мүмкүн деген дагы суроолор жаралат да. Сиздерге келгенде сөзсүз түрдө ооруну сездирбөөчү дары-дармектер колдоносуздар да. Ооба. Ушул организмге зыян кетирбейби деген суроо жаралып калат. Жок. Биздин обезболивающий уколдорубуздун эч кандай таасири жок. Ал бир 2 сааттан 6 саатка чейин таасир берет. Берген уколубуз. Жансыздандырылган дарыбыз. Анан жазып берген дарыбыздын үйгө жазып беребиз, обезболивающий. Ошолордун ичине таасири болушу мүмкүн. Көп дозада принимать этсе, бир штуктан жазып беребиз да. Кээде пациенттер ооруга чыдабай катар ичип салат, ошондо таасир берет. Демек, врачтын же болбосо дарыгердин сунушу менен иче турган болсо, эч кандай зыяны жок. Жок деп койсок болот. Азыр шорпонун үстүгө кое турган пиязды неме кылып алабыз. Даярдап алабыз. Пиязды көмө турган кылып шорподон куюп. Шорпону кайнатабыз, буну кайнатабыз эми. Уштан кошо беребиз.
Канча адамга ылайык жасап атабыз азыр? Азыр эми бир 5-6 адамга ылайык болуп калат. Камырыбыз көбүрөөк болуп калды. Жетим сөз менен айтуу кыйын. Урматтуу көрүүчү, Биздин беш бармак азыр 5-6 мүнөттө кайнап чыгып пышат. Биздин камырыбыз даяр болду. камырыңыз чуркайт го, бөлөк болбой, сонун шыкырда. Беш бармак. Муздатылган шурподон алып койгонбуз. Камыр бири-бириге жабышып кетпеш үчүн кичине кошобуз будан. Тамак муздап калбайбы? Жок, муздабайт. Барын салабыз. Этти даярдап алдык. Эми үстүгө пияз кошобуз. Көкөктөн кошобуз. Тамагыңыз даяр, Тамагыбыз даяр. Инсан, беш бармак, биздин улуттук тамак. Барыңыздарга сунуштайбыз, ушул рецепт менен жасаңыздар. Биздин көрсөтүүнүн өнөктөшү бул шаарыбыздагы Кутордо кафеси. Эгерде сиз чакан той мааракелерди өткөрүүнү кааласаңыз, Ош шаарында жайгашкан Кутордого барыңыз. Келиңиз эми ушул жасаган тамактан даам татып көрүңүз. Сөзсүз түрдө татып көрөбүз. Урматтуу көрүүчү, жасап атканда да менин табитим ачылган. Аябай даамдуу жасап атат, Нургүлайым чындыгында. Бул жакта да мыкты турбайбы деп аттым да. Келиңиз, чогуу биргеликте таталы. Тамагыңыз даамдуу болсун. Тамагыңыз даамдуу болсун. Бисмилла. Бисмилла. Чындыгында окумуш керек. Салатты да көрөлүчү. Маринадтар жасады. Негизинен маринадталган салаттарга мен кызыктармын да, кандай болуп экен депчи. Өзгөчө салат болуптур. Уксуздун бар экенин да билмейттир да. Анан бул жерде карамуш дагы өзгөчө даам берип турсун болот. Жөнөкөй, бирок аябай даамдуу. Сизге рахмат айтабыз. Жалпы биздин чыгармачылык топту үйүңүзгө чакырып сыйлап, майрам арапасында мына ушундай улуттук тамактын жасалуу жолун көрсөтүп бергениңиз үчүн анан кубанычтабыз. Бүгүндө дагы ушул кыргыздын улуттук тамактары ар бир үйдө эң сонун деңгээлде жасалат деген ойдо калдык да. Рахмат сиздерге да. Калуу тилектер болсо айтып койсоңуз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздердин Нооруз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар бир үйдө ынтымактык болсун, токчулук болсун, Кыргызстаныбыз тынччылыкта болсун. Жакшы, биз да калуу тилектерге кошулабыз. Дайыма асманыбыз ачык, жүзүбүз жарык болсун, эргебизде тынчтык болсун, ынтымак болсун. Элибиз дайыма акча таап, бай өлкөлөрдүн катарына кошулалы. Анан ар бир үйдө сөзсүз түрдө улуттук тамактар жасалсын. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, батсак кайып деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.